Assalamu alaikum. Короче, регулировка кылабыз. Датчик положения, дросельная заслонка. Бул өзүнүкү. Эскисин бияктан 4 болтту чечтик. Звездочка ключ менен. Монда ключ менен чечтик. Звездочка. Бул уже эскиси чечтик. Кайра биз башка салдык. Biz монда моно алганбыз. Ушул монодон оригинал датчикти алдык, потенциометрди алып бул жака салдык. Жана бул жактан текшеребиз канча болушуну, канча вольт көрсөтүшүнү текшеребиз. Так, бул жерден тестерди вольтметрге коебуз. Жана буну катыр болгон соң регулировкасын карайбыз, канча вольт көрсөтөт. Биринчи, бул жерде жазылуу көрүнүп турса керек. Экинчи контакт менен биринчи контакт көрөбүз. Через замок, замокты ачып туруп кылабыз. Так, биз бириктирдик. Бул жерде мен регулировка кылып койдум. Бул жерден регулировка кылып койгондогу болуп атат. Так, 17-18 вольт. 17-18 вольт көрсөтүп атат бул. 18-19 вольт көрсөтүш керек норма. Мен азыр 18-19 кыламын. Регулировка кылам бул жерде. Бошотамын 2 болтту. Андан кийинки кадам. Так, мен силерге көрсөтөйүн азыр. Бир аз бошотобуз. Так, бир колго неудобно болуп атат силерге көрсөткөнү. Мына көрүнүп чыгар. Болтту бошоттук. Жана эки жака бурайбыз. Акырын катырабыз. Все. Регулировка кылдык. Мына 19-18. Замок ачык, через замок экинчи контакт менен биринчи контактын бириктирдик. Жана вольтметрге койдук. 18-19. Бул идеальный
нормасы. Жана бул жерден биринчи менен 5-нчи контактты бириктиребиз. 501 көрсөтөт. Бул жерде 480-ден 480-ден 502-ге чейин положено норма болот. Азыр меники 500 жана 501 көрсөтөт. Бул норма болот бул. Эми машинаны оталдырабыз жана текшерип көрөбүз. Койдук. Штекерди саябыз. Все. О. Биздин машина бир аз ысыган абалда болгон болчу. Ошон себептен тахометр 1ден бир аз ылгыраак түшүп турат. Бул это норма. Дагы байкап көрөбүз кандай болот, тартышы кандай. Азыр көрөбүз кандай болот экенин.